Баткенден Аксай айылынан көчүрүлгөндөрдүн саны 600-гө жетти. Абал туруктуу деп айтылганы менен жергиликтүү элдин тынчы кетип жатат. Анткени алар бул маселени тез арада чечүү талабын коюшууда. Бул арада Баткендин Дача аймагында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимдин кезектеги жолугушту. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери 23-июлда да жолугушуп, Тажикстандын Варух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишкен. Деген менен абал тынч элек бүгүн кайрадан ок атылды. 22-июль күнү Кыргыз-Тажик ортосунда чыккан пикир келишпестик ок менен коштолуп, 15 адам ооруканага жеткирилген. Окуяны жөнгө салуу үчүн эки өлкөнүн облус башчылары сүйлөшүп, элди тынчтыкка чакырууга аракет кылышкан. Бирок Баткен облусунун башчысы жана ички иштер министри Аксай эли менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда кайрадан Тажикстан тарабынан ок атылган. Андан Аксайдагы чек ара тозотунун башчысы жана бир нече тургундар жарат алышкан. Ал арада жергиликтүүлөрдү коопсуз аймакка чыгарууда саны 600-гө жетип, аларды тамак аш менен камсыздашкан. Биздикилер аккан жок, бизге неме берген жок, аккыла деген жок. Мурунтудан ошентип келип 3 күн туруп кеткенбиз. Ондан жакшына эмчебизди жакшына кылып, бизди алып келип, жакшы кылып, тамак башы берип, узаткандан жакшы кылып апарып, үйүбүзгө эшиктин алдыга апарып, балдар шакаларыбыз менен апарып түшүргөн. Ызаланган аксайлыктар бүгүн эртең менен Исфара Варух жолун тосушкан. Бирок милиция кызматкерлери тарабынан жолду ачуу аракети көрүлгөн. Натыйжада милиция кызматкерлери менен жергиликтүү эл ортосунда жаңжал чыгып, ага тартип сакчылары элди качырууга атайын үн чыгаруучу каражаттарды пайдаланышкан. Чыккан пикир келишпестиктен улам 3 милиция кызматкерлери жана бир нече тургундар жарат алып, ооруканага жеткирилген. Милиция кызматкерлерине карата таш ыргытышып, алардын мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес. Элди тынчтык максатында атайын үн чыгаруучу каражаттарды колдонуп, айылдын мына милицияга басым көрсөтүп басып келаткан элдерди жолдун четтерине сүрүп чыгарышкан. Бул арада социалдык тармактарда Кыргыз милициясы Аксай элине күч колдонуп, ок чыгарды деген тариздеги видеолор тарады. Анда жергиликтүү тургундар денесине желим ок тийгенин көрсөтүп, өз милициясы аткылаганына нааразы болгон. Бул боюнча Баткен облустук милициясы маалымат берип, тосулган жолду тартип сакчылары ачуу максатында башаламандыкта колдонулуучу адам өмүрүнө коркунуч жаратпай турган граната колдонуп, айыл тургундарын жолдун четине сүрүп чыгарышкан. Азыркы социалдык түйүндөргө таркатып милиция бизди мынтип урду деп баягы көрсөткөн жараттарыны качан кайсы учурда эмне каражаттан алынгандыгы боюнча тергөө ишин жүрүшүндө аныкталат. Кыргыз-Тажик ортосунда чыккан пикир келишпестиктин чоо жайын териштирүү үчүн эки тараптык иликтөө иштери башталды. Абал салыштырмалуу туруктуу күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө турат. Учурда эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери жолугушуп, сүйлөшүү жүрүүдө. Ошол кезден баштап мамлекет чыгараны күчөтүлгөн абалда кайтарууда жагдай туруктуу болуп калды, бирок ага карабастан күчөтүлгөн абал кармалууда. Бул негизинде Тажик Республикасынын чек ара өкүлчүлүктөрү менен да жолугушуулардын баштан жүргүзүлүп, жана ошондой эле чек ара аскерлигинин кол башчысы менен да жолугуштар уюштурулууда. Эске салсак, 22-июлда Аксай менен Варух айылдарынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Варухтун тургундары кыштактын кире беришине флагшток орнотмокчу болушканда, аксайлыктар каршы чыккан. Кайым айтышуу учурунда тараптардын бири ок чыгарган. Ал эми 23-июлда Тажик тараптан 2 ирет ок атылып, кыргызстандык чек арачылардын бирөө жаракат алган. Шейшемби күнү кечинде чек арадагы абал тууралуу Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков жана Азим Ибрахим сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мындай чек арачыры 14 мартта да орун алып, анда да эки тарап бири-бирине таш менен урушуп, ок атылган. Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен.